Кыргызстанда коронавирус пандемиясы жана соңку саясий окуялар ансыз дагы араң дем алып жаткан өлкөнүн экономикасын оор абалга кептеди. Ушул тапта өкмөт антикризистик пландарды даярдап жатканын билдирүүдө. Ал программалар канчалык эффективдүү боло алат? Деги эле алдыдагы тобокелчиликтер кандай жана кырдаалдан чыгуунун жолдору кайсылар? Эфирде эксперттер талдайт программасы. Аны мен Айзада Касмалиева алып баруудамын. Анда бүгүнкү студиянын конокторун тааныштырып өтөйүн. Мурдагы экономика министри Эмиль Үмөталиев, экономика министринин орун басары Автандил Албаев, эл аралык ишкерлер кеңешинин аткаруучу директору Аскар Сыдыков жана Кыргызстандын агроөнөр-жай комплексин өнүктүрүү бирлигинин аткаруучу директору Темирбек Ажыкулов. Саламатсыздарбы? Биз олуу Кыргызстандагы соңку абал туурасында кыскача маалыматты чогуу көрүп алып, анан талкуубузду баштасак. Ички дүң өнүм. Экономиканын эң негизги көрсөткүчү бул ички дүң өнүм. Ал өлкөдө өндүрүлгөн товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн көлөмү. Демек, өкмөт Кыргызстандын ички дүң өнүмү алгач 2020 жылга 5% өсөт деп болжол берген. Коронавирус пандемиясына байланыштуу көрсөткүчтөр кайра каралгандан кийин тескерисинче 6,8-7% артка кетет деп расмий эсептелген. 9 айдын жыйынтыгында төмөндөө 6%ды түздү. Кумтөр кенин эске албаганда көрсөткүч 7,1% түштү. Арине, Азия өнүктүрүү банкы жыл соңуна чейин Кыргызстандын экономикасы 10%га чейин төмөндөйт деп эскерткен. Бюджет. Адатта ички дүң өнүм азайса, бюджет да азаят. Республикалык бюджеттин кирешеси алгач 2020 жылга 163 миллиард сом деп бекитилген. Пандемияга байланыштуу бул сумма 135 миллиард сомду түзөөрү болжолдонгон. Ал эми чыгашанын баштапкы көрсөткүчү 170 миллиард сом болсо, кийин ал 163 миллиард сомго түшкөн. Ошентип бюджеттик тартыштык 28 миллиард сом болуп, рекорддук жогорку чекке жеткен. Соңку эсептерде бул көрсөткүч 34-40 миллиард сом болот деп болжолдонууда. Инвестиция. Экономиканын дагы бир көрсөткүчү түз инвестиция. Мунун 9-10 айдагы көрсөткүчтөрү эсептелип бүтө элек. Алгачкы 6 айда алсак, чет өлкөдөн келген түз инвестициялардын көлөмү 164 миллион долларды түзүп, 2,4 эсеге кыскарды. Тескерисинче, жарым жылда чыгарылып кеткен инвестициялардын көлөмү 603 миллион долларды түзүп, 2,2 эсеге көбөйдү. Мамлекеттик карыз. Кыргызстандын мамлекеттик карызы 2019 жылдын аягында 4 миллиард 587 миллион долларды түзсө, 2020 жылдын август айына карата 4 миллиард 827 миллион долларга жетти. Мунун 4 миллиард 180 миллион доллары тышкы карыз. Бул бүгүнкү кырдаал туурасында кыскача маалымат болду. Автандил мырза, сизден суроомду баштасам. Талдоочулар азыркы көрсөткүчтөр абдан кооптуу болуп бара жаткандыгын айтып, анан азыр керек болсо бюджеттин корголгон беренелери дагы коркунучка кептелди деп айтып жатышат да. Анан бул нерсе элдин жашоо турмушуна түптүз таасир эте турган фактор да, туурабы? Рахмат. Азыр өзүңүздөр байкадыңыздар, негизги макроэкономикалык көрсөткүчтөрдү баяндап беришти. Бул жерден белгилей кете турган нерсе, өзүңүздөр көрүп атасыздар, мына бизде ковид эпидемиясы, пандемия башталды. Анын аркасынан дүйнөлүк экономикалык кризис кетти. Мындан тышкары бизде мына акыркы кездеги ушу экономикабызда болуп аткан саясий абалдагы үз таасирин тийгизди. Ошолордун жыйынтыгы менен акыркы баяндоодо көрсөткөндөй 6%га төмөндөй байкалды. Эгер тармактарды карай турган болсок, бизде негизги өсүш бул айыл чарбасында болуп атат 2,1%га. Калган тармактарда бизде төмөндөй кетип атат. Өнөр жайда 2%га чейин, соода жүгүртүүдө болсо бир 8% тегерегинде, курулушта да ушундай пайыздын тегерегинде төмөндөй болуп атат. Бул ошо азыркы жана мен белгилеп кеткен ковид, экономикалык кризис жана башка кесепеттердин таасири да. Бул таасирдин аркасында сөзсүз бул биздин экономикага жалпы, мындан тышкары башка тармактар бар, ошол азыр белгилеп кеткен бюджет бар биздин ошо мамлекет тарабынан бекитилген. Ал жакка дагы өз таасирин тийгизди. Акыркы баалоолор боюнча мына азыр белгилегендей 35 миллиарддын тегерегинде ушу дефицит каралып атат да. Ошондуктан эми бул процесс бизде эле эмес, дүйнөдө болуп аткан процесс. Азыркы бөлөк мамлекеттерди, ошол өнүккөн мамлекеттерди көрүп атсаңыздар, аларда дагы кыйын абалда болуп атышат. Болгону эми кээ бир мамлекеттер баягы подушка безопасности дейт, баягы өкмөттүн бир резервтери бар экен. Кээ бирлердин баягы чоң ушундай нефть чыккан мамлекеттер бар экен, баягы резервинде көп.
алардыкы жеңилирээк болуп атат, салыштырмалуу. Эмне дегенде ошол экономика түшүүлөрдү компенсация кылганга мүмкүнчүлүктөр болуп атат. Корголгон беренелер коркунучка кептелди деген сөз эмнени түшүндүрөт? Бул боюнча эми өзүңүздөр байкап атасыздар, негизги бюджеттик кыскаруулар бул баягы корголгон беренелерге тиешеси жок да. Корголгон беренелер булар калды. Эмне дегенде бул зарплата, пенсия, пособие булар өз убагында берилиш керек. Ал буюрса өз убагында берилет. Калган статьялардын дээрлик бардыгы кесилди да, кыскартылды көпчүлүгү. Бүгүн почта кызматкерлери дагы жанагындай митингге чыгып наразылыгын билдиришти да, ошол айлык акынын аздыгы боюнча. Анан анда бул көрсөткүч карама-каршы келип жаткан жокпу сиз айтып аткан маалыматка? Почта тармагы эми өзүңүздөр билесиздер, бул мамлекеттик ишкана. Мамлекеттик ишкана, өзүнчө ишкана булар. Өзүнүн иштерин өздөрү алып барыш керек, коммерциялык негизде. Ошондуктан булар ошо ишкананын ишине байланыштуу болот да. Эмил мырза, ушундай наразылыктар кийинки соңку күндөрү дагы мисалы уланышы мүмкүнбү? Уланышы мүмкүн эмес, уланат. Бул көйгөйлөр жана бул тартыштар келатканын жана болоорун биз көп жылдан бери айтып келатабыз. Пандемия себептердин бири болгондо дагы эң биринчи орундагы себеп деп эсептебейм мен. Пандемияга чейин эле биздин Кыргыз Республикасынын экономикасы жана жашоо шартыбыз жана ички талаш тартыштар, конфликттер бардыгы тең күчөөрүн биз Евразес бажы биримдигине жана Евразес биримдигине кирип атканда эле күткөнбүз. Бул биздин биз туткундабыз. Биз Евразес эрежелеринин туткундабыз. Биз улуттук кызыкчылыкты толук коргобой туруп кирип алдык дагы, киргенден кийин залакасы тийип, мына азыр далилденип калды канчалык биз зыянга учураганыбыз. Бирок бүгүнкү күнгө чейин ошол Евразес экономикалык биримдигинин эрежелери дали салмактана элек биз тараптуу көздүй. Кыргыз Республикасынын ошол жердеги эрежелерин өзүнө керектүүлөрүн коргоп атканына биз күбө болбой турабыз. Андан тышкары мына азыр саясий кризис бул дагы ошол эле демократиялык нукта боло албай, болгубуз келбей турганыбыздын натыйжасында. Мен муну ошол эле Евразестин, ошол эле бажы биримдигинин Евразестин натыйжасы деп эсептейм. Түбүнүн баары ошол жердеги эрежелерде, автократиялык лидерлердин, автократиялык кошуналарыбыздын таасиринен биз ушундай демократияны кура албай, авторитарлык багыт менен демократиялык багыттын ортосундагы кагылыштын күбөсүбүз. Жалпы ошол өкмөт антикризистик пландарды даярдап жатканын, ошол буга чейинки программаларды соңку кырдаалга байланыштуу кайрадан карап жатабыз деп билдирип атат. Аскар мырза, ошол ишкерлер чөйрөсү деги эле ушул тармактагы адистер ошол программалар кантип иштелип жатканына катышып жатабы, негизи эле өзүнүн сунуш пикирлерин билдирип атышабы? Сөзсүз түрдө катышабыз, ишкерлер катышат, бүткүл ассоциациялар катышат. Бирок ал үндөрүбүз жетеби, анан кабыл алынабы, бул башка кеп. Көп биздин сунуштарыбыз кабыл алынбай, ошол мыйзамдарга, ошол токтомдорго кирбей калган. Биз көптөн бери мына ушул жылдын жазынан бери пандемия башталып атканда эле айттык. Биз биринчи кезекте ушул жабыркаган ишкерлерге салык жактан бошотууларды жасайлы депчи. Кийин төлөсүңөр эмес, отсрочка орусча айтканда эмес, бошотууларды жасайлы. Себептегенде өнүккөн өлкөлөрдө жана жада калса биздин кошуналарыбыз да ушундай. Бул бир. Экинчиден, ижара төлөмдөрдөн бошотолу мүмкүн болушунча. Бул боюнча кээ бир учурда муниципалдык жана мамлекеттик менчиктен ижара төлөмдөрдөн бошотулган, бирок толук кандуу эмес. Анан үчүнчүдөн, кээ бир жабыркаган, жумушсуз калган бир жумушчуларга кандайдыр бир жөлөк пул болсо деп атканбыз. Эми ушунун көбүнчөсү кирбей калган, өкмөттүн антикризистик пландын өзөгү болуп, ошол эле жеңилдетилген насыялы болду. 14 миллиард ошо коебуз дешти. Кийин ошол акчанын бир бөлүгү кирген, бирок ал насыялар июлда гана бериле баштады. Өкмөттүн ошол программалары жөнүндө сурагым келип атат да, кандай процесс менен даярдалып атат ошол программалар, кимдер тартылып атат, азыр кайсы стадияда?
Өзүңүздөр билесиздер, бизде бул мезгилге чейин 4 план программа кабыл алынды. Биринчиси 7 мартта кабыл алынган, экинчиси 30 мартта кабыл алынды, үчүнчүсү 6 майда кабыл алынды, төртүнчүсү 13 августта кабыл алынды. Азыркы күндө дагы бир пландар иштелип атат, Брюсселге кабыл алынып калды. Ошол пландардын алкагында, программалардын алкагында көптөгөн иш-чаралар кабыл алынган. Эң негизгилерин санап өтөсүзбү? Үчтү. Негизгилерин мында азыр Аскар мырза белгилеп кетти. Бул 9 июнда өкмөттүн токтому бекитилген ушу жеке ишкер субъекттерин колдоо боюнча жана биз айтып кеткен 14 миллиарддын алкагындагы каржылоо булагы бул жерде ошо биздин негизги жапа чеккен тармактарга багытталсын деп бүт тармактар белгиленген. Ал жерде ушу бир 6%дан баштап 10%га чейинки кредиттер каралган, дифференцированный баягы өзүнүн багыттарына жараша, тиги тармактарга жараша. Бүгүнкү күндө ал багыт боюнча 3 миллиард сомго буюрса кредиттер берилди ушу ишкер чөйрөсүндө өкүлдөргө. Мындан тышкары эми айыл чарба программасын колдоо программасы бар, билесиздер, ал улантылып атат. 8-си анын алкагында 5,7 миллиардка берилди, 12 миң кишиге жакын биздин ушу ишкерлерге. Мындан тышкары эми ушу ишкерликке бир аз тоскоолдук кылбасын деп мораторийди узартып койдук. Жетиштүүбү ушул чаралар? Бул чаралар жетиштүү деп толук айтыш кыйын, бирок баягы өкмөт колунан келген чараларды көрүп атат. Мындан тышкары эми баягы закон чыгаруу боюнча, токтомдорду өзгөртүү боюнча, кандайдыр бир ушундай шарттар түзүү боюнча, инвестициялык климатты, бөлөк соода тармагындагы шарттар түзүү боюнча бир топ иш-чаралар кабылданып атат. Пандемиянын кесепетинен улам ошол азыр сөз кылып атпайбызбы? Орто чакан бизнеске абдан катуу сокку урулду. Анын кесепетинен миңдеген жумуш орундары кыскарганы белгилүү. Андан кийинки саясий окуялар дагы бул кырдаалды абдан курчутуп жиберди. Темирбек мырза, азыр ишкерлер чөйрөсүн торган кыйынчылыктар азыр кайсылар? Азыр өкмөт жанагындай бир жеңилдиктерди айтып атат, бирок реалдуу коркунучтар эмне азыр? Өкмөттүн азыркы күндө кылып аткан иш-аракеттери же болбосо айтып аткан программалары бул багыттагы бөлүнгөндө дагы ошол акчалар ашып кетсе, бир 5 миң киши ашып кетсе, 10 миң киши деп атпайлыбы? Ошол эле фермерлерге деген 10 миңге жетип атат. Жалпысынан системалык түрдө ошол ишкерлердин, мисалы үчүн бүгүнкү күндө эң чоң проблемасы болгон бул экспорт. Эң чоң проблема болгон бул чек ара маселеси. Кытай менен болгон мамилебизде ошо төрөгартын ачылып ачылбашы окшогон. Экинчиден болгон бүгүнкү күндө текшерүүлөр азайтып атабыз, мораторий кирди деп, бирок бизге булан күнүгө эле маалымат келет. Кайра эле азыр бир тарапта мамлекет, өкмөттүн башчысы деле азыркы күндө президент айтпайлы, биз мамлекеттин бюджетин толтурабыз, жергиликтүү акчаларды чогултабыз деп, кустурабыз деген сөздөрдү колдонуп баштаган сайын, бунун тилекке каршы ылдыйкы деңгээлде аткаруу бийлигиндеги ошо Финпол болсун, салык кызматы болсун, прокуратура болсун, ошол аткаруу деңгээлиндеги кызматкерлердин буну башкача түшүнөт да. Ошол сигналды берип атышат. Бирок кайра эле экономика министрлигинин бүгүнкү күндө бизнести колдоо программалары чыгып атат. Мораторий киргизебиз, өкмөт бизнести колдойбуз депчи. Ошон үчүн мен бүгүн ишкердин түшүнө албай аткандыгы, бүгүнкү күндө биз мамлекет катары өкмөт, мамлекеттин башындагылардын бүгүнкү күндө пикири кандай? Бизнес керекпи, кереги жокпу? Керек болсо анда биз бизнести колдойбуз, колдобойбузбу деген ошол ойдо турат. Албетте, эгер расмий алып караганда бүгүнкү күндө ошол чек араны өтүү проблемасы бар. Акча, насыялар деп. Насыялар боюнча дагы 6 ай, 8 айдан бери ишкерлер канча жабыркагандар арызын жазып атып, ошол насыялардын үстөк төлөмдөрүн, пайыздык төлөмдөрүн азайталы же болбосо токтотолу, тоңдуралы деген сөз болду, бирок бул жакта жылыш болгон жок да. Эмил мырза, ошол жаңы өкмөт, жаңы бийлик ошол соңку кездери жанагынтип экономикалык амнистия жарыялап, анан керек болсо бир эсептерди ачып, эл эгерде керек болсо тышкы карыздан жардам берүү үчүн жардам бергиси келсе, ушундай бир эсептик кысаптар ачылат деген сыяктуу бир билдирүүлөр жасап келип атпайбы? Анан ушундай жагдайда жанагы текшерүүлөрдү кантип айырмалаш керек? Мисалы, текшерүүлөр туура эмес багытта кетип баратат деп атпайбы? Анда экөөнүн айырмасын кантип айырмдай белгилеп алыш керек да? Мисалы, көмүскө экономиканы сыртка чыгарабыз деген саясат жүрүп атат, бирок чындыгында бул саясат каяка кетип баратат? Биздин тарыхыбызда болгон да 1917 жылы кедейлердин көйгөйүн чечебиз байлардын эсебинен деп кызыл террор уюштурулган. Бүт элден анан кийин акыры барып туруп ошол эле ылдый катмардагы жашаган жөнөкөй элдердин акыркы ийне жибине чейин, акыркы тиги казандын түбүндөгү жылытмага чейин баардыгы тең тартылган. Жери да тартылган, мүлкү да тартылган,
бардығы тартылған, ақыры барып тұрып өмірі тартылған, анан кейін қалған муындарының эркиндиги, укуктары тартылған. Ошондуктан бул маселелердин чечилерине менин көзүм жетпейт. Менин тааныганым дүйнө жүзүндөгү илимдин жана тажрыйбанын негизинде. Биз эмне кылышыбыз керек эле, эмнени укпай турабыз бүгүн. Укук коргоо органдарынан булар кайра тоноо органдарына айланганына көп 10 жылдыктар болуп келатат. Булар эч өзгөрүлбөй атат. Бүгүн деле ошондой. Экинчиси, сот системасын бекерле багып турабыз. Анткени алар калыс эмес. Калыс болсо анда прокуратура менен анан өзүнүн талабын коргогондордун ортосунда жарымы акталып, жарымы күнөөлөнүш керек эле. Бүгүнкү күндө 100%га жакын 98%-ын тегерегинде ким күнөөлөсө, ошонун талабы колдонот. Анда соттун эмне кереги бар? Анда сотто алып эле чыдашыбыз керек да. Сот системасы, бажы системасы. Бизде бардыгыбыз тең көп болдук, эң талаш болгон, эң талкууланган бул бажы системасынан жаралган контрабанданын негизинен жаралган көмүскө экономиканын негизинен жаралган саясатка кийлигишүү көмүскө акчалар жана күчтөр. Акыры барып туруп криминалдашып, анан кийин төңкөрүштөргө чейин алып келип атат. Эми алардын артынан сөзсүз түрдө бүгүн баккандардын саны менен багылгандардын санын акыл эс менен өлчөшүбүз керек. Багылган мамлекеттик органдардын көлөмү баккандардын мойнунан түшпөй, баккандар алы жетпей атат алардын баарын бакканга. Ошентип мамлекеттик органдарды кескин түрдө кыскартыш керек, мамлекет кызматчыларын кескин түрдө кыскартыш керек жана мамлекетке таандык ишканаларды жана мамлекетке таандык кээде алдап стратегиялык ресурстар деп ээлеп турган нерселердин баардыгын ачык, таза жол менен менчиктештириш керек. Анткени мамлекеттин колунда болгон нерсенин баардыгы тең же уурдалат, же болбосо саясий күрөштө тескери колдонулат. Эми акырында айтып коеюн, бул презумпция невиновности деген түшүнүк биздин эрежелерибиз бүгүнкү күндө бирөөнүсү дагы иштебей жана иш кылам, түз жолдо эле басып баратам деген адамдардын укугун коргобой турат. Ар бир эрежеде, ар бир талашта толук бойдон аныкталбаган күнөө адамды, ишкерди акыры барып тоноп, салык репрессия кылып, салык доого келтирип, баардыгын тең коркутуп качырып атат. Мына айтылган сандардын баардыгы далилдеп атат. Бизге эч нерсе келбей калды, бирок бизден чыгып аткан адамдар дагы, адамдардын капиталы дагы көбөйүп келатат. Жана таланттар, жаш билимдүүлөрдүн баардыгы бизден качып кетип атат. Анын баардыгы далил. Быйыл өлкөдөн ошол жана каражаттын, капиталдын чыгаруу тенденциясы күчөдү деп атпайбызбы? Былтыркыга салыштырганда 2,5 эсе көбөйүп, былтыр ушул учурда 180 миллион доллар болсо, быйыл 400 миллион доллардан ашып кеткен. Анан каражаттын ошол көп чыгарылып жатышы азыркы инвестициялык абал абдан кыйын абалда экендигин көрсөткүчү да, Туура. Мына эгерде биринчи жылдын жарым жылдыгында ушул пандемиядан улам чыгарылса, азыркы учурда ага саясий кризис дагы кошулду. Ал саясий кризистин учурунда баарыбыз көрүп тургандай, мүлктү, жеке менчикти басып алуу аракеттери, опузалоо, ошондой эле тартып алуу аракеттери менен коштолгон. Анан ошону жасагандар дагы эле мисалы жоопкерчиликке тартылдыбы, бул белгисиз. Жана жакын арада чыкпай турган нерсе. Бул жоопкерчиликке тартылбаган күндө анда элдин баары эле биз ошондой жасай алат экенбиз, эч нерсе болбойт экен деп дагы калышы мүмкүн. Ал бирок ошол инвестициялардын көбүнчөсү бул чоң ири объектилер, 100 миллион долларлаган объектилер. Ал объектилердин артында чоң өлкөлөр турат, чоң инвесторлор турат. Анан биз көрүп тургандай, ал башка тармактарга дагы өз залалын тийгизип жатуу да. Мынакей соода сатыкта канча жүктөрүбүз өтө албай, кийин бажы тармагы өз сөзүндө айтыптыр, Кытай тарап биздин инвесторлордун коопсуздугун камсыздашыңар керек деген бирден бир талап койду. 5-6 октябрдан соң ошол Таластагы жер үй, Алабукадагы Бозумчак Чаткал районундагы кендерге басым болуп иштери токтободу беле. Анан Тоо кен тармагындагы ишканаларды бир айда 120 миллион сом салык катары бюджетке төлөнүп турса, соңку 2 айда
төлөнбөй калып ошол 240 миллион сомдой салык жоготууга учурганыбызды финанс рыногун жөнгө салуучу көзөмөлдөө кызмат айтып жатат. Өкмөт ушундай нерселерди түшүнүп жатабы? Өзүңүздөр байкап атасыздар, ушул акыркы мезгилде ушундай тез көрүнүштөр болду экономикабызда. Бул боюнча бүгүнкү күндө азыр биздин ошо өнөр жайды өнүктүрүү комитети бар. Ошолор тарабынан комиссия түзүлгөн. Комиссия бүгүнкү күндө иштеп атат. Ошол иштин жыйынтыгы боюнча алар канча чыгым тартышты, булар боюнча кандай иш-чараларды көрөбүз, кандай жардамдар болот, бул уже комиссиянын жыйынтыгы боюнча айтылат да. Жалпысынан эми экономикада өзүңүздөр көрүп аткандай, мен жана белгилеп кеттим. Башында ковид болду, анан кризис болду. Дагы кийинки акыркы мезгилдеги абал дагы таасир берди бул нерсеге. Бул эми бизде эле эмес, бул бөлөк мамлекеттерде болуп аткан көрүнүштөр. Комиссиянын жыйынтыгы чыгачакта, мисалы Кытай, Кыргызстан менен чек арада жүк ташууду көбөйтүш үчүн азыр талаптарын коюп жатат. Эң негизги талап ушул да. Кыргызстандагы Кытай компаниялардын коопсуздугун камсыздоо деп атат. Ошондо азыр гендердеги кырдаал оңолмойун, анда чек ара маселеси деле ошондой илинип ара жолдо кала береби? Өзүңүздөр билесиздер, инвестициялык климатты оңдош үчүн бизнеске гарантия керек. Ушул бизде сырттан келип иштеп аткан бизнеске биз мамилебизди жакшы кылышыбыз керек. Алардын коопсуздугун камсыз кылышыбыз керек. Бизде закондо жана инвестиция боюнча закондо эмне белгиленсе, ошонун баарын биз болушунча аткарышыбыз керек да. Бул эмне дегенде мамлекет кызыктар болуш керек, элибиз да кызыктар болуш керек да буга. Ошол эле мамлекет бюджети көбөйүп, бардык тармагын өнүгүп атса, ошол эле элибизге пенсия болобу, пособие болобу, айлык болобу, бөлөк маселелер болобу, инфраструктуралык маселелер болобу, ошону чечкенге шарт түзүлөт, мүмкүнчүлүк берилет да. Эми ушул шарттарга байланыштуу белгилеп кеттим мен. Бул ковид менен тыгыз байланышта бул маселе. Эмне дегенде граница чек арабыз жабылганда билесиздер, эң биринчи ушу ковидке байланыштуу жабылган. Бирок андан кийинки алар айтып атат, ошолордун арасындагы алардын сунуштарын берип ушул да. Ишканалардын токтошу ошол көйгөйлөрдүн улам бир турундусун жаратууда да. Мисалы азыр биз чек ара маселеси жөнүндө кеп кыла турган болсок, анда ошо ишканалар убактылуу токтогондон 1000ге жакын адам жумушсуз калар жөнүндө сөз болуп атат да. Анда ал маселе дагы бир жаңы көйгөй жаратат да. Жумушсуз алар ишкана токтогондон сөзсүз аларда жумушсуздук маселеси болот. Бул маселе каралып атат, өкмөт тарабынан да каралып атат. Ошолорго шарт түзүү, аларга мисалы башында айтышкан сырттан специалисттер кире албай калды, ошо шарт түзүп бергиле деп. Ошол шарт түзүп берүү максатында атайын ошо реестрлер түзүлүп, ошол кишилерге баягы виза жагынан, бөлөк жагынан жардам берүү маселеси каралган да. Анан кийин бул акыркы маселени болсо, аны өзүңүздөр көрдүңүздөр. Бул биздеги бир шарттарга именно мына тоо кен тармагындагы жана 5-6 ишкана ошого байланыштуу болуп калды. Эмил мырза, ошол өкмөт алдындагы реалдуу коркунуч тобокелчиликтерди канчалык түшүнүп жатат? Же болбосо азыр өкмөттүн деле бийлик башындагылардын эси дартынын баары эле шайлоо, конституциялык реформа болуп атабы? Менин оюмча, жеке кызыкчылык коомдук кызыкчылыктан үстөмдүк кылып турат. Бул болуп келген, боло берет. Бирок 250 жыл мурда адамзатка үлгүлүү мамлекеттүүлүктү куруу жолдорун сунуштап билгендер, өкмөт, бийлик ар дайым өз кызыкчылыгын көздөйт, маселе канчалык коомчулук аларды көзөмөлгө ала алат деп жарыялашкан 250 жыл мурда. Ошондон бери ал жердеги жашаган элдер өздөрүнүн аткаруучу бийликтерин көзөмөлдөгөндү үйрөнүп, ошондон эч баш тартпай, жана мамлекеттин эрежелеринин баарын ошо кимге аткаруучу бийликти тапшырса, ошону көзөмөлдөгөндү, ар бир тыйынын, ар бир кадамын көзөмөлдөгөндү үйрөнүп куруп келишат ошондой шарттарды, коомчулуктарды, мамлекеттерди. Биз болсо такай эле ушу Кудайдан бир Кудайдын түшкүрүгүнөн келе тургандай бир Кудайдын өкүлүн күтөбүз да. Анткени 100 жыл мурда эле бизди Ак падыша багындырып алыптыр. Ак падыша расмий түрдө чиркөөнүн мандаты менен Кудайдын өкүлү катары жарыяланган. Бүгүнкү күнгө чейин биз ар бир жетекчини бир өзүбүздөн өйдө ошол келип бардыгын чечип берет дегендей күтөбүз.
Азыр бүгүнкү күндө Кыргыздын жаңы дагы бир жолу тандоосу турат. Же биз элдин өкүлдөрү, аткаруучу бийликти, премьер-министр болобу, спикер болобу, президент болобу көзөмөлдөйт. Же болбосо биз көз каранды болуп күтүп дагы бирөө жыргатат деп дагы 5 жыл 6 жыл коротобуз, анан акыры көзүбүз жетет жыргатпай атканын. Анткени адам эч качан жалгыз бүт маселелерди чече албайт. Адам кудай эмес. Адам деген кемчиликтерди кетирет. Адам жок дегенде өзүнүн кызыкчылыгы болбосо дагы өзүнүн катасын жашырат. Ал далилденген нерсе. Ошон үчүн мунун жолу же авторитарлык системага багынабыз, кайра эле бирөө кудайдын бири тапшырмасын аткарып келип бизди жыргатып жиберет дегендей, же болбосо биз аткаруучу бийликтерибизди ар бир деңгээлде көзөмөлдөгөндү өз колубузга алып үйрөнөбүз. Үйрөнүү жолу парламентаризм. Эл өкүлдөрү дегенде парламент үчүн ошол соңку кырдаал бир уникалдуу бир учурду түзгөн да, ошондой бир көз карандысыз чечимдерди кабыл алып, сиз айткандай өкмөттүн ишине бир баа бергендей рычагды колуна берген. Бирок парламенттин акыркы бир айдын ичиндеги кыймыл аракети бул бизге таптакыр башка көрүнүштү берип атат. Анан ушундай шартта парламент азыр кандай жоопкерчиликти алышы мүмкүн, Аскар мырза? Мисалы азыр өкмөттүн берген бийликтен түшкөн бардык чечимдерди чагылгандай тездик менен кабыл алып берип атат. Андан аркы сценарий кандай болушу мүмкүн? Туура айтасыздар, биз дагы ошону ошол мыйзамдардын текстин окуй эле, көрө эле десек дагы жетишпей калып атабыз. Парламент бир күндө эле мынакей 5-6 мыйзамды кабыл алып, комитеттен дагы, пленардык жыйындан дагы кабыл алып берип атат. Садыр Жапаров, сөзүңүзгө аралжы. Ошол парламентте экономикалык долбоорлорду батыраак колдоп берсеңиздер, кырдаалдан чыгат элек деп билдирүү кылбады беле? Ошол экономикалык кайсы долбоорлор жөнүндө сөз болот атат? Азыр мисалы бизнес чөйрөнүн, адистердин мындай кабар маалыматы барбы? Бизде мындай алкактык маалымат бар. Мынакей кылмыш жаза кодекске өзгөртүүлөр, салык кодексине болгон өзгөртүүлөр жана башкалар экономикалык амнистия дегенди угуп атабыз. Бирок мыйзам долбоор түрүндө, текст түрүндө көрө элекпиз. Аны абдан кылдаттык менен жасаш керек. Кабыл алса дагы баарыбыз талкуудан өтүп, талкуулап, ошондо гана парламент кабыл алышы керек. Болбосо андай реформалардын кереги жок. Себеби мындай жакшы талкууланбаган, жакшы иштетилбеген реформалардан зыяны көбүрөөк болушу мүмкүн да. Себеп дегенде мисалы кылмыш жаза кодекс абдан бир орчундуу документ. Ага өзгөртүүлөрдү биз жумалап талкуулап кабыл алышыбыз керек дагы. Анан парламенттин абалында көрүп турбайбызбы? Көп мисалы көзөмөлдөө функциялар аткарылбай жатат. Анан ошолордун чечимдерине биздин дагы күмөн саноолор болду. Темирбек мырза, ошондой коомчулуктун үнүн азыр бийлик угууга даяр деп мындай ишеним барбы? Мисалы азыр ошол кырдаалдагы көйгөйлөрдүн баары чогуу чараны талкуулаганга бийлик кызыктарбы? Силер ошондой бир маанайды сезип атасыңарбы? Бир эле бүгүн эмес. Акыркы биз 10 жылдан бери ушул ишкердүүлүк чөйрөсүндө жүрөбүз. Инвестициялык климатты оңдойбуз деп сунуш берип келип атпайлыбы? Акыркы 10-15 жылдын ичинде биздин байкаганыбыз барган сайын биздин мамлекетте биз үчүн өкмөт бул бир институт да. Ичинде экономика министрлиги болобу, кимиси болот. Бирок барган сайын ар бир мамлекеттик орган бөлүнүп, ошол өкмөттүн ичиненчи өзүнчө бир мамлекет болуп баратат да. Азыр айтпадымбы, мисалы үчүн бүгүнкү күндө өкмөт башчысы биз бизнести колдойбуз деп сүйлөгөн сөзү бир тараптуу, финансы полициясынын чыга алып биз кустурабыз деген сөзү башка болуп атпайбы? Ошол нерсени айткым келет да. Ошондуктан бүгүнкү күндө биздин үнүбүз өкмөткө жетип атат деген алысмын да. Ошондо кимисин жетип атат биз билбейбиз да, кимисин бараткан үнүбүздү. Сиздерге ошол карама каршылык сезилеби, Абденел мырза? Өкмөттүн ичиндеги карама каршылык. Карама каршылык эми коом болгондон кийин бул эле мезгилде эмес, буга чейин деле болуп келген, дайыма эле болуп атат. Бул бизге эле эмес, бөлөк мамлекеттерге деле таандык нерсе. Анан кийин маселе бул жерде эми жалаң эле экономика министрлиги чечип коет дегенден алысыраак болуш керек. Эмне дегенде бизде колубуздан келген баягы инструменттер менен өзүнүн саясатыбыз менен аракет кылып атабыз. Мындан тышкары көптөгөн мамлекеттик уюмдар бар, министрликтер бар. Ал биздин министерствого карабайт. Мисалы сиздер жасап жаткан иштерге башка бир кызматтын кыймыл аракети таптакыр бир карама каршылык жаратып атат дегенге макулсузбу? Экономика болгондон кийин карама каршылыктар сөзсүз болуп турат. Бул нормальный процесс да. Болгон ошол карама каршылыкты өзүнүн убагында жоюп, кайра туура багытка өтүп кетишти.
Мүмкүнбү азыр ошондой? Бизде мындай болуп атпайбы? Бизде бүгүнкү күндө жоопкерчиликти бирөө мойнуна алып, мен өкмөттүн башына келдим, мен жооп берем дегенден кийин мен ошол экономика министрди мен коюп атам, ошол финансы полиция каржылыгын башына мен коюп атам дегенди айта билиш керек да. Бизде андай эмес да. Буга чейин андай болгон эмес эң азынан. Туурабы? Буга чейин эмне болгон? Бир партиянын өкүлү бир министрликти алат, башка партия алгандыгы үчүн биз канча иштешип жүрөбүз. Бизге эң жакын экономика министрлиги. Эми жалгыз биз үнүбүз ушул жака жетет да. Бирок азыркы коллегабыз айткандай эле, булар биздин укугубуз чектелген деп андан көп чыга алышпайт. Ал түшүнүктүү. Бирок сиздин сурооңузга жооп катары мен айтар элем, албетте биз ишкер чөйрөсү катары, жеке жарандар катары деле биз үчүн өкмөт бир эле. Биз бир кат жөнөткөндө ошо өкмөт өзү ичин чечип алсын да. Кайсы орган менен кантип сүйлөшөт, бирок натыйжасында Аскар айтып атпайбы? Биздин реформада да азыркы эле амнистия маселесинде бизде маалымат жок. Бирок бизге өкмөт баардык органдардын чогултуп өз ичинде ошо укук коргоо органдарын, экономика министрлигинин сунуштарын алып кабыл алып, бизге натыйжасында бир айдан кийин айтып салмак да. Урматтуу жарандар, урматтуу ишкерлер, силерге мондой чечим чыгарып бердик депчи. Ошол нерсе чыкпай атат бүгүнкү күндө. Экономикалык амнистия иштебейт деген кеп болуп атпайбы? Анан ал жөнүндө мыйзам керек, же болбосо бир мындай батыл кадамдар керек депчи. Анан ал жарыяланганына деле ошол премьер-министр айткандай бир 30 күнгө жакындап калды да. Анын бир жыйынтыгы чыгарылабы же ошол сөз бойдон эле калабы? Бул тажрыйба биздикинен бийлиги күчтүү Орусия Казакстандан деле оң жыйынтык бере албады. Башкалардын тажрыйбасында деле көрүнүп калды. Бул сунуштар өтө ийгиликтүү боло албады. Популисттик билдирүү. Бул аягында келип кандайдыр бир ортодон күнөөсүз же күнөөсү далилденбеген ишкерлер, ишканалар жабыркап калышы мүмкүн. Анткени аткаруучулар баягы эмнени алып келсе эмнени суралат дегендей баягы сөз бар го, эсимен чыгып атат. Азыр финансы полициясы улам бир тармакка барып толтура иштердин бети ачылганын миллиондогон кейбирөөнүсү мүмкүн керек иштер аткарылып аткандыр, бирок анын баардыгы акырында барып туруп ачык сот системасынан далилдениш керек да. Ошондой бүт тепкичтеринен өтөбү, далилдүү болобу, ачык болобу, ишеничтүү болобу? Мен көзүм жетпей турат. Анын ортосунан сөзсүз түрдө күнөөсүз жабыркагандардын саны көбөйүп атат, көбөйөт. Аткаруучулар бардыгы анчалык таза болгусу келбейт. Анан алар деле эптеп жанын багып жыйынтыкка келгенге аракет кылып, бирок орто жолдон эгерде ачык система болбогондон кийин, сот системасы реформадан өтүп ишеничтүү болбогондон кийин, алар өз билемдигин кыла берет өз ордунда. Аны көрүп азыр ишканалар качып кетип атпайбы, ишкерлер качып кетип атпайбы? Ошентип эгерде мисалы 1000 сом же 1 миллион сом тартып алышты ошондой жол менен, а бирок анын ордуна 10 миллион сом качып кетип атпайбы чочканынан эле? Ошон үчүн бул абдан мен алдын ала эле абдан мындай күмөн санайм, бул пайдалуу иш деп күтө албайм. Аягында залакасы оор эле болот болуш керек, эгерде эстегендер болсо. Менин оюмча азыр бул маселелерден дагы могул шайлоонун астында жана шайлоодон мурдабы же андан кийинби конституциялык реформаларга жарыялар болуп аткандан кийин кыргыз эли терең ойлорго азыр кабардар болуш керек. 1991 жылы тоталитарлык коммунисттик режим урагандан кийин баардыгыбызга Советтер Союзундагы аймакка биз демократияга багыт алдык жана базар экономикасына, рынок экономикасы, маркет экономикасына жол салабыз деп ошол жака элди багыттаган болчу. Эмне болуп кетти андан кийин? 10 жыл өтпөй Орусияда алар тетири кетишти. Демократияны унутушту жана рынок экономикасы саналуу олигархтарга гана таандык болуп калган элдердин чакан орто бизнестеринин баары жабыла баштады, жокко чыгарыла баштады. Кыргыз Республикасында биз дагы 10 жыл чыдаптырбыз. Ошол жолдо дагы 10 жыл өзүбүзчө кичине ошол эле демократияны коргоонго аракет кылыптырбыз. Бирок андан кийин Орусияга өтө жакын кыпчылып алып, же болбосо Орусиянын күчү, ошол кездеги күйүүчү майлардан байыган күчү бизге дагы таасири күчтүү катуу тие баштады да, биз бүгүнкү күндө Орусиянын элине залакасы тийип аткан эрежелерди шашылыш түрдө көчүрүп, ошолордун жолуна түшүп атабыз. Алардын натыйжасында алардын эли бүгүн
жыргаган жок. Ишканалар жабылып атат. Жөнөкөй адамдар үчүн оор жашоо келип атат. Биз да ошол жолго түшүп алып, азыр демократиядан дагы жарыяланбаган баш тартууга биз дагы малынып атабыз. Жана рынок экономикасын дагы саясий бийликке келгендердин гана окаты кылып, калган элдер баардыгы тең жөн эле багынып, алардан сурап окат кыла тургандай шартка барып калабыз. Эл эмне болуп атат деп атпайсызбы? Биз ошол шаар тургундарына дагы микрофон сунуп, пикирине кызыгып көргөнбүз. Азыркы биз талкуулап аткан кырдаал түздөн түз алардын турмуштарына кандай таасир этип жатканы жөнүндө кыскача көрүп алып, талкуубузду уланталы. Бир айда 6000 сом алам пенсиям. Жетпейт эчтекеге. Азыр азык-түлүк баары, тамак аштын баары кымбат болуп калбады. Кымбаттады, эт да кымбаттады. Мен азыр жумуртка алдым. Жумуртка 10 жумуртка 100 сом турат. Хурма алдым. Хурма килограммы 40 сом экен. Лимон кымбат. Алма алдым. Алма азыр арзаныраак да. Анан кыш келгенде кымбаттайт. Мен студентпен, азыркы учурда убактылуу продуктовый магазин, супермаркеттерде иштеп атам, кассада. Алган маяна өзүмө жетет, бирок андан тышкары кээ бир башка бир кошумча нерсени кааласам, аларга жетпей калат да. Нан болсо, лепешкалар болсо 22 болуп атат кичинекейлери. Анан кичинекей мурун 25 болчу, чоңорагы. Эми 27 болуп калды. Вот простой эмелерди. Un да кымбаттап атат. Бир айлык киришеңизди ошол бир айга жеткире албай калып атасызбы кээде? Жетпей атат. Азыр тиги көп чыгым болуп атат да. Мен өзүмө кымбаттаганы көнүп каласың да ошогочу. Канча болсо ошого көнүп кете бересиң. Эртең 10 сом көтөрүлсө ага да көнөсүң, дагы көтөрүлсө ага да көнө беребиз. Ошол. Тапкан киришеңиз баардык учурда эле жете бербейт экен да? Баардык учурда жетпей калат. Кээде жетип калат. Кыйналган учурлар болот. Кымбаттат продукттун баары эле. Бирок өзүм ат баштан иштейм, мугалиммин. Фондтормен иштешем. Анан жакшы эле, Кудайга шүгүр жетет айлыгыбыз. Я пенсионерка, я бы хотела сказать, что месячный доход не хватает для нормального питания, для приобретения медикаментов. Для нормальной жизни нужно где-то минимум 30-40 тысяч при таком высокой цене всех продуктов. Мен ушу мамлекеттик жумушта иштейм. Айлыгыбыз аз, жетпейт. Ошондой. Анан айлыкты көтөргөн жакшы болот эле бизге дагы, элдерге дагы. Азыр ушундай кырдаалда деле ошол жаңы бийликке бир коомчулукта бир ишеним болуп атат да, бир өзгөрүүлөрдү алып келет, бир башкача система болот, бир жакшыраак турмушта жашайбыз дегендейчи. Анан өкмөт ушул ишеним кредитин канчалык актай алат? Азыр эми өзүңүздөр көрдүңүздөр, бул маселелер эми быйыл пайда болгон жок, акыркы айда пайда болгон жок. Бул 10 жылдап келе жаткан маселелер. Бирок акыркы айларда курчуп баратат, кымбаттоолор болуп атат, доллардын мезгили менен криз мезгилинде билесиздер, көтөрүлүп түшүп турат. Экономикада ушундай, коомдогу азыр өзгөрүүлөр дагы таасирин берип аткандыр. Анан эми мамлекет тарабынан сөзсүз иштер жүргүзүлүп атат. Мен азыр белгилеп кеткен бир 4-5 программа, пландар кабыл алынып атат. Бул баягы мамлекет өзүнүн мүмкүнчүлүгүнүн, бюджеттин алкагындагы кылып аткан иштер. Конечно, экономика өнүгүш үчүн инвестицияга толук шарт түзүлүш керек. Азыркы белгилегендей бизнеске гарантия керек. Ошол инвестиционный климат баардык ошо сырттан келип аткан ишкерлерге шарттар түзүлүп турса, алар келип иштейт. Ошолордун бизнесин өнүктүрөт. Кетем дегендер калып калат, кетпей. Биз мамлекет эл менен чогуу ошонун баарын аракет кылышыбыз керек да. Ошол шарттар түзүлүп, мамлекет тарабынан чиновниктер өзүнүн жумушун аткарып, эл болсо колдоп, ошо бир багытта иштей турган болсок, бул маселелердин баары чечилиш керек. Эмне дегенде айлыктын баары ошо биздин өнөр жайдын ишканалардын иштешине да байланыштуу да. Алар эгер убагында иштеп, өнүгүп иштеп атса, бюджетке көбүрөөк каражат түшөт. Көбүрөөк каражат түшсө, биздин ошол эле жана белгилеп кеткендей, биздин социалдык тармак, инфраструктурный долбоорлор,
баарын колдоого алганга мүмкүнчүлүктөр шарттар түзүлөт. Ушул тапта президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров аймактарды кыдырып ар түркүн убадаларды берип жаткан кези, мисалы банктардан насыя алган адамдарды колдош үчүн 1 миллиард 200 миллион сом бөлүп берем. Бул 600 миңдей адамга жардам берет. Жана 3 айлык үстөк пайызын жоюуга, анан жана 100 миң сомго чейинки майда чүйдө тиги насыя алгандарга деп атпайбы? Анан азыркы 30 миллиард сомдун тегерегиндеги бюджет таңкыстыгы турган учурда бул каражаттардын булагы каяктан каралып атат? Анан бул реалдуу жардамбы? Эң туура маселе көтөрдүңүз. Мынакей бюджетти толтуруу дегенде биз мыйзамдуу мамлекет болгондон кийин биз мыйзамдуу жол менен толтурушубуз керек. Кандай болсо да бюджетти толтурабыз эмес, мыйзамдуу жол менен. Эгерде кандайдыр бир салык төлөбөгөн фактылар болсо, анда аны шак эле айтып салбайм. Мынакей 1 миллиард сомду жакын эле баш прокуратура ошол бир ишкана боюнча айткан, 1 миллиард сом салыкты төлөбөй калыптыр, мамлекетке ушунча залал, зыян келтириптир деп биз ал ишкананы абдан жакшы тааныйбыз. Ал чындан айтканда бир акылга сыйбаган нерсе, ошону ал тергөөчүнүн бир ой пикири болушу мүмкүн. Бирок мыйзамдуу мамлекетте соттун чечими чыкмайынча ал мамлекетке зыян келтирди дегенден дагы алыс болушубуз керек. Айып коюуданбы? Айыппулдан. Себеби бул мамлекеттик маалыматтык саясат. Биз жылдап, мына 30 жылдан бери инвестор келиш керек, ишкерлер иштеши керек, алар таза иштейт дегенибиз менен бир ушундай бир-эки таратуулар, билдирүүлөр ушул маалыматтык саясатыбызды баягы текке кетирип салышы мүмкүн. Ошондуктан ошону кылдаттык менен карап, жалпысынан алганда, мынакей транзиттик бийлик бутактары, транзиттик министрлер, азыркы учурда транзиттик министрлер деп койсо болот да, убактылуу министрлер. Алар баягы көбүрөөк бюджетти толтуралы, ушул жолдор менен толтуралы дебестен, тескерисинче ишкерлерге жакшы шарт түзөлү, алар иштей берсин, иштесе анда салыгын төлөшөт деп койсо жакшы болот эле. Кайра эле ошол жардамга дагы кичине тактоо киргизим келип атат да. Мисалы, айрым талдоочулар айтып атат, ошол убадаланган акчаны насыяга деген 600 миң үй бүлөгө бөлгөндө 2 миң сомдон эле тиет депчи. Анан бул кайра эле мындай элди алаксытуу проблемалардан, көйгөйлөрдөн. Буну эми элди алаксытуу деп айтканга болбойт. Эмне дегенде өзүңүздөр байкап аткандай 1 миллиард 200 миллион тегерегиндеги акча жөнүндө сөз болуп атат. Бул биздин Кыргызстан бюджети үчүн абдан чоң акча, чоң каражат. Биринчиден, анан экинчиден эми булагы барбы? Булактары буюрса изделип атат. Булактар болот буюрса. Бул жерден эми өзүңүздөр билесиздер, баягы кредит алгандардын маселеси көп жылдан бери келатат. 5-10 жылдап келаткан маселе. Анан кийин ошолорго ушу ковид убагында, пандемия убагында, анан мына кризистин шартында көптөр кыйналып калдык деп кайрылганына байланыштуу, мен ойлойм ушу премьер-министр ошолорду эске алып туруп ушундай неме кадамга барып атат да. Буюрса бул эми толук алардын баягы маселесин чечпесе дагы этап-этабы менен маселени чечкенге жардам берет деп ойлойм. Жетиштүү эле кадам деп ойлойсузбу, туура мындай алдын ала башталган? Менин оюмча бул кадам албетте бүгүнкү күндө жоктон көрө жогору. Биринчиден, экинчиден бул 1 миллиард сом 200 миллион 1 миллиард 200 миллион сом дегениңиз менен канча кишиге, канча ишкерге жетет деп атпайлы. Ал жерде деген таратуу маселесинде көп көйгөй чыгат азырчы. Бизге билинбегени менен жөнөкөй жарандарга жана 20-30 миң алган деп кайсы критерий негизинде. Үчүнчүдөн бул жерде биз барган сайын популист, коммунист өлкөгө айланып баратабыз да. Эптеп эле элдин оозун баса калсак, жаба калсак, ушу 1 миллиард сом бияка берип, ушу ар бир жараныбызга же ар бир ишкерге колуна кармата койсок. Жок, биз системалык түрдө Эмин Мырза айтып кеткендей бүгүнкү күнгө чейинчи мамлекет катары биз демократия жолуна түшкөндөн кийин, базар экономикасына түшкөндөн кийин, ошо базар экономикасынын талабы бар да, шарты бар. Бул климат инвестициялык деп атабыз, мыйзамдар, ошо рыноктун ачык болуусу, мыйзамдардын иштөөсү, сот системасынын адилеттүү болуусу, ушул нерселерге биз көбүрөөк басымдуулук кылбай, бүгүнкү күндө биз күнүмдүк бул райондон эл ызылдабасын, ошону басып туралы, тиги райондон мындай болбосун, ошону кылып туралы депчи. Бүгүнкү күндө мисалы ошол эле жаңы келген премьер-министрдин эле ачык эле айтайын, Кыргызстан баарын кыдырып чыгам деп бир айдан бери ошол менен алек болуп жүргөнүн мен түшүнө албай атам да, эмне себептен. Анын жумушу азыр кыдырып ошол жердеги нарындагы курулбаган 20 жылдан турган ГЭСтин барып макетин көргөнүндө мен оюмча пайда жок.
Отуруп бүгүнкү күндө эксперттер менен, отуруп бүгүнкү күндө ишкерлер менен, экономика министрлигин чакырып сүйлөшүш керек болчу да. Эмне кылып атабыз, кандай кылсак болот? Таможнянын бажын кантип ачабыз, кантип тазалайбыз, кантип оңдойбуз депчи. Ушул маселелер үстүнө көбүрөөк иш алып барса, инвесторлор, ишкерлер ишенишет. Бирок тилекке каршы биздин акыркы мынакей 2-3 жумадан бери, 1 айдан бери биз көрүп аткан бул көбүнчө сиз айткандай популисттик же болбосо саясий эле кадамдар да. Ошол эле коомчулукта дагы Эмиль мырза айтып атат да, бул баягы элдин көйгөйүн чечүү максатында жасалган иш-чара, бир чети ошол президенттик шайлоонун алдындагы үгүткө дагы окшошуп кетип атат депчи. Макулсузбу? Окшошот. Бул учурда ошо көбүнчө билимсиз адамдардын добушу көптүк кылса, ошолордун колдоосу болуп калышы мүмкүн, бирок иш жасаган билимдүү адамдар барган сайын абдан оор көңүлдө, оор акыбалда болуп атышат. Ошондуктан бүгүнкү күндө ишканалардын жабылышы күтүлөт жана капиталдардын чыгышы уланат. Ушул тапта Кыргызстандын тышкы иштер министри бир катар өлкөлөргө иш сапар менен барып, жардам сурап жүргөн кези дипломаттар азыркы шартта сырттан коронавирус анан шайлоолорду өткөрүп алгыла дегендей жардамдар болушу мүмкүн, бирок мурдагыдай бюджетти колдоого же болбосо башка инвестициялык ири долбоорлор жөнүндө такыр сөз кылуу мүмкүн эмес деп атышат да. Анда бул жагдай Кыргызстан үчүн чоң эле тобокелчиликти алып келеби, Аскар мырза? Туура, сөзсүз түрдө чоң тобокелчиликти алып келет. Себеби дегенде биздей чакан өлкөлөр мындай изоляцияда, тааныбастыкта жашаш абдан кыйын. Биз мисалы бир ай чек-ара жабылып турду, ошондон улам канча ишкерлерибиз жабыркады. Ошондуктан ар бир токтотулган жардам, грант болобу, кредит болобу, бул биздин экономиканын, өлкөбүздүн баардыгына залалын тийгизет дагы. Ошон үчүн биз эл аралык мамилелерди бир чыңдап өнүктүрүш үчүн кадамдарды жасашыбыз керек. Мынакей биздин өкмөтүбүз өзгөчөлүктө. Көп эң негизги биздин соода өнөктөштөрүбүз Россия, Казакстан, Кытай, Түркия жана башкалар азыркы учурда өзүнүн бир тынчсыздануусун билдирип жатууда. Бул дагы оңой эмес да. Бул дагы өзүбүздүн бир тынчсыздануубузду жаратат дагы. Ойлоп атабыз, эмне кылалы, кандай кадамдарга баралы. Мынакей ушул сыяктуу төлөп беребиз, тигинтебиз, минтебиз деген менен биздин ишкерлерге эгерде шарттар түзүлсө, өздөрү эле ошол насыяларды төлөп беришет, кайтарып беришет. Бирок жанагы чек-ара ачылса, жүктөр өткөрүлсө, эгерде укук коргоо органдар басымга албай иштетсе, эгерде мамлекет аларга коопсуздук түзүп бере алса, анда ишкерлер өздөрү эле алып кете алат. Бирок ошолор тилекке каршы азыркы учурда жок кошулушат. Эмне жолдо болуп атат? Менин оюмча, бул жерде биз башында сүйлөшпөдүкпү? Бул мамлекеттин кызыкчылыгы бар, анан кийин ошол мамлекеттин башындагылардын өзүнүн жеке кызыкчылыгы бар депчи. Маселе ошондо эле да. Бул жерде компетенция маселеси эмес. Мен ишенем, мен көрүлө жүрөм, 10 жылдан иштешип атпайлыбы. Бизде чынында ар бир министрликте дейли, же болбосо өкмөттүн ичинде деле жакшы адис болгон кесипкөй биздин ишмерлер бар да. Бирок алар саясий фигура эмес, алар саясий чечим кабыл алуучу фигуралар эмес да. Алар сунушун берет, алар тынч үнүн чыгарбай кагаз жазып беришет болгону. Бирок ошол чечимди, ошол сунуштарды туура кабыл алып, ошонун үстүнөн чечим жоопкерчиликти алып мойнуна, мен ушуну алдым, түшүндүм. Буну мен өзүм жеке кызыкчылыгым эмес, мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн ушул нерсе керек экен деген түшүнүккө жетүү бизге кыйын болуп атат кыргыздарга, ачык айтканда, акыркы 10 жылдан бери, 20 жылдан бери ошондой эле маселе да. Азыр эми президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр шайлоого катышуу ниети билдирбеди беле? Кызмат тапшырып берет, андан кийинки кырдаалы кандай болушу мүмкүн, Эмиль мырза? Белгисиз. Эч ким азыр биле албайт аны. Менин оюмча биз оор кырдаалдан кеминде 1-2 жыл чыга албайбыз. Пандемия маселеси себептердин бири, бирок биринчи орунда эмес. Мен жана айткандай, биринчи орунда биз бүгүнкү күндө ошо бажы биримдиги менен Евразес биримдигинин эрежелеринин терс таасири биринчи орунда болот дагы, ошол таасирлер дагы деле бизди кууп жүрө берет жакынкы 1-2 жылда. Анан экинчи орунда биздин бүгүнкү күндө тандообуз. Биз демократиялык жолду тандайбызбы, же болбосо башкача аталган, башкача бурмаланган авторитарлык жолго түшөбүзбү? Биз парламентаризмди куруп, аткаруучу бийликтерди көзөмөлдөйбүзбү, же болбосо аткаруучу бийлик өзүнө
тиги Түркменстандагыдай кылып чипкириктер деп атайсыңарбы же башкача атайсыңарбы өздөрүнө тандап алгандарды анан шылдыңдап өзү билгендей тейлей берет, бирок көзөмөлдөн чыгып кетет, анан элге натыйжасында пайдасы тийбейт. Анткени илим дагы бүт дүйнө жүзүндөгү бардык маалыматтар далилдеди. Авторитарлык режимдер өзгөчө ушул пандемия мезгилинде артка кетип атышат дагы, эл менен бийликтин ортосундагы ажырым көбөйүп атат. А демократиялык өлкөлөрдө, парламентаризм орногон өлкөлөрдө өзгөчө айымдар жетектеген, мамлекетти жетектеген өлкөлөрдө бийлик менен жарандардын добуш берүүчүлөрдүн ортосундагы ажырым асайып, кайра ишенич өйдөлөп атыптыр, элдин ишеничи бийлигине. Ошентип демократия утуп келатат. Бирок биз алардан алыстап баратабыз. Ошол тандоонун астында турабыз азыр. Азыркы бийлик сересиндеги жарандар, адамдар ошондой туура тандоо жасай алабы? Ошого мүмкүнчүлүгү барбы, жетеби? Кандайча тандоо? Тандоо, мисалы, биз демократиялык баалуулуктарды тандашыбыз керек деп, эми мырза айтып атпайбы? Биз өзүбүздүн мындай багытыбызды аныктап алышыбыз керек деп, туура багытыбызды аныктап алышыбыз керек деп. Аны биринчиден элибиз кабыл алышы керек. Ал тандоону эл бийликти тандаган, шайлаган эл. Ошондуктан эл кимди тандаса, эл ошого жетсе, мынакей канча кыйынчылыктардан өттүк, канча президенттер болду, канча өкмөттөр алмашты. Эми бир татыктуу демократиялык өкмөттү, президенттерди шайлап алалы десе, анда тандай алабыз. Бул эми бирок шайлоолор ошол тандоо кандай жүрө тургандыгын көрсөтпөдүбү Кыргызстандачы? Ал дагы абдан чоң суроо, туура айтасыз. Балким бизге баягы толук кандуу парламенттик система керек деп атабыз. Себеби мына ушул 30 жыл көрсөттү. Эгерде бир киши келе турган болсо, бизге көп мындай тобокелчиликтер жаралат экен. Бир киши парламентти дагы көзөмөлдөй алат экен, бир киши бардык бийлик бутактарды көзөмөлдөй алат экен. Ошондуктан балким биз толук кандуу баягы европалык системадагы тутумдагы парламенттик өлкөгө өтүп алсак деген дагы ой. Себеби ачык айтышыбыз керек. Мисалы азыркы учурда мындай эң күчтүү бир лидер, баары ишенген лидерди дагы табыш оңой эмес. Башка мамлекеттерди дагы ошондой жанагы жардам сураган мамлекеттерди дагы ошондой Кыргызстандын ичинде бир мыйзам талаасында түшүп бараткан, кырдаал жаралып атканын айтып ишендирүүгө азыр мүмкүнбү? Азыр мисалы Руслан Казакбаев дагы кайсы мамлекетке барса дагы ушул ойду жеткирүүнүн аракетин көрүп атат да. Кыргызстан укуктук талаага келген өлкө, мыйзамдын алкагында иштеген өлкө деп ошол жардам суроо менен катар ушул нерселерди айтып түшүндүргөнгө аракет кылып атпайбы? Бирок канчалык ушул нерселер бир ишенимдүү жүрүп атат? Укуктук талаа боюнча айта кетсем, эми мамлекет болгондон кийин аракет кылышыбыз керек укук талаага киргенге. Мен ойлойм, укук талаага киребиз деп. Киргенден кийин бул маселенин баары өз учуру менен чечиле баштайт да. Анан өзүңүздөр азыр белгилеп аткандай, мындай мезгилде көп мамлекеттер мүмкүн баягы сын көз менен карап аткандыр. Булар кандай кылат, эмне кылат, ушул акыбалдан чыга алабы, чыга албайбы депчи. Ошондуктан мен ойлойм, бул акыбалдан чыгышыбыз керек. Буюрса чыгабыз. Анын негизги өзөгү болуп элибиз болуп атат. Элибиз эгер туура өзүнүн баягы баамын бере турган болсо, мен ойлойм, бул маселенин мезгили менен чечилет бул маселе. Биздин убакыт жыйынтыкталып калды. Сиздерге чоң рахмат, маегиңиздерге. Биздин бүгүнкү Кыргызстандын экономикалык кырдаалын талкуулаган программабызга мурдагы экономика министри Эмиль Үмүталиев, экономика министринин орун басары Автандил Алыбаев, эл аралык ишкерлер кеңешинин аткаруучу директору Аскар Сыдыков жана Кыргызстандын агро өнөр жай комплексин өнүктүрүү бирлигинин аткаруучу директору Темирбек Ажыкулов катышты. Программаны мен Айзада Касмалиева алып бардым. Кайрадан жолугушканча жакшы туруңуздар.